Кыргызстан дүйнөдөгү эң чоң жаңгактуу кой, ак мөңгүлүү тоолору, таштан ташка көбүктөнүп аккан суулары менен белгилүү. Кайсы жерде суу көп болсо, ошол жерде балык да көп болот. Бүгүн дал ушул Кыргызстанда балык чарбасы жана Кыргызстандын кооз табиятын коргоо боюнча талкуу кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Кыш балык улоону сүйгөндөрдүн эң сүйүктүү мезгилдеринин бири. Дал ушул кышында ызгар суукка карабай көлдөрдүн үстүнө барып, муздарды оюп алып, балык уулаган адамдарды топ-топ кылып кездештирүүгө болот. Мына ушул балык улоону сүйгөн адамдар менен барып биздин кабарчыларыбыз маектешип келген. Алгач мына ушул материалды көрүп алсак. Малик мырза бүгүн балык улоо үчүн атайын Сокулук районунан бери Ала Арча суу сактагычына келген. Ал күз-кыш дебестен 18 жылдан бери балык кармап келет. Музду тешип балык улоо үчүн алгач камера менен текшерип, андан соң гана кайырмагын салаарын айтып өттү. Ал эми камера балыктын кайсы жерде бар экендигин мына ушул экран аркылуу көрсөтөт. Братья научили, предки. Балык кармоо бул менин эң сүйгөн ишим, менин хоббим десем болот. Мына ушундай камераны 5-10 метрге чейин түшүрүп, балыктын бар же жок экенин көрүп алабыз. Азыр 5 метр тереңдикке түшүрдүм. Балыктар бар экен, кайырмакты даярдайбыз. Пришли ко дну уже метров 5 глубины. Кыш мезгили келип, Ала Арча суу сактагычын муз каптагандан тарта балыкчылар келе баштайт экен. Акыркы жылдары көрсөткүч өсүүдө дейт келгендер. Алсак биз эс алуу күнү барганда суу сактагычка 600дөн 1000ге чейин балыкчы чогулган. Себеби айрымдар жеке менчик жайларга барып акча төлөп балык кармашат. Ал эми бул суу сактагычта балык улоо акысыз. Акысыз балык кармагандардын бири Сабырбек Байтереков. Ал 6 саат ичинде 16 балыкты кармоого жетишкен. Азыр болсо 17-си кайырмакка илинди. Мондай неме менен, ушунда кыймылдап аткан немени кивок дейт. Тиякта мармышка дейт немесин, күрчөктү. Анан муну жерге тигип туруп, аны кыймылдатып мондай кылып көтөрсө, балык кайсыл үрөбүндө турган болсо дагы тиги немеден балык алат да ошондо. Немени, күрчөктү, мармышканы. Мынтип кыймылдатканда балыктын немеси келет да, мындай айтканда, жине келет дагы, тиштей берет да. Анан түшүп калат. Балыкты качылып кетпеш үчүн акырын неме кылып. Мына. Артыр. Бир кашыгын, бир ложкасын 50 сомдон сатып алабыз. Ошондо бул жерде ар бир балыкчы жок дегенде 2ден неме сатылат. Ар биринде бир, билбейм, бир 5000ден 6000ден личинка болсо керек бирөөсүндө. Чиркейдин тукумун курутканга да жардам беребиз кичине. Мына бул азыр менин колумдагы каражат бур деп аталат. Бул жакта балык улоочулар алгач ушундай каражаттын жардамы менен музду тешип алып, андан соң балык улоого киришет. Айта кетчү нерсе, коопсуз болуш үчүн бул муздун калыңдыгы 10 сантиметрден жогору болушу керек. Балык кармай берсек болот. Жаз келип калганда коопту сүргөп эле болот. Жаз келип калганда муз эрип, астынан да үстүнөн да эриген мезгил болуп калат. Ошондо келебиз. Анан кээде чыгып кетип атканда жээкке жакын калганда сууга түшүп кеткен мезгилдер болот. 5-6 метр жерден киринип чыгабыз сууга. Жакшы эле болот. Коркпойсуз? Эми бул балык улоо немеден жакшыраак болот па, коркунучтан күчтүүрөөк болот па? Учурда балыкчылар билдиргендей, Ала Арча суу сактагычында 5 балыктын түрү бар. Алардын салмагы 200 грамм, эң чоң дегенде 500 граммга чейин барат. Эс алуучулардын айтымында балык улоо мээни сергитип, стресстик абалдан чыгууга абдан жакшы жардам берет. Албетте, ар бир күн ар кандай. 8 саат бою олтуруп, кээде 15 балык илинсе, айрым учурда 4-5 балык менен үйгө кайткан күндөр болоорун кошумчалашты. Бирок бул жайда суукка карабай бир нече саат атүгүл бир күн кечке олтургандардын басымдуу бөлүгү үчүн эң негизгиси олжо эмес, эс алуу болуп саналат. Эми балыкта деген чынын айтканда
балыкка отуруп неме кылганда оюңдун баары тең жок болот да. Мындайча айтканда башыңды сергитиш үчүн келесиң да бул жаккачы. Кээде болуп калат. Кээде ушундай 1 саат аралыгында эле жакшы кармайсың. Мен мисалы үчүн бир 10 балык кармасам болду, жетет ошол эле себеп. Болду, бүгүнкү уловум жетет деп мана неме кыласың. Кээде деген кечке отурасың, бирок кармай албай каласың. Кудайдын буйругу менен да. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ. Мына ушул Кыргызстандагы балык чарбанын алабалын келечегин талкуулоо үчүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Алар менен тааныштыра кетсем, көз карандысы эксперт Арстан Кадырбеков жана Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Жайыт мал чарба жана балык чарба департаментинин бөлүм башчысы Майыл Алиаскаров. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер биздин эфирге. Алгачкы суроо Арстан байке сизге болсун. Өткөн жума деле Кыргызстанда балык улоочу синтетикалык торлорду жана электр тогу менен иштеген балык улоодогу атайын каражаттарды Кыргызстанга алып кирүү боюнча мыйзам 3-окуудан өттү да, ушул тыюу салуу боюнча. Ушул мыйзамдын сиз авторлордун бирисиз. Мына ушул мыйзам тууралуу айтып берсеңиз, ал мыйзамда эмнелер каралган, эмне себептен ушул мыйзамды демилгелеп чыктыңыздар? Саламатсыздар. Биринчиден бул мыйзам 5 жыл мурун бул мыйзам жөнүндө туризмден башталган. Себеби мен ошо экотуризмге кызыгам. Ана Сөңкөлгө эрте жайда барганда ошол жылдары жанакы 1-2 километр жетпей эле мурунга жанакы чириген балыктын жыты урганда аябай катуу жыт болот. Анан жыттанып кетет жадагы жыттанып сасыйт да. Анан кийин ошо жээкке барып ошол жердеги местный балыкчылар менен башка элдер менен сүйлөшүп эмнеден пайда болду деп сураганда ошо жанакы синтетикалык торлордун кесепети деп айтылды. Андан кийин ошо терең изилдей баштадым, эмне себептен экенин көрсө, жана синтетикалык торлор арзан турат экен. Көбүнчөсү Кытайдан алып келинет. 100 метрден кетип арзан турат да, баасы 300 сом, 500 сом тегерегинде эле болот да. Бирок зыяны көп. Зыяны көп. Эки зыяны бар да. Биринчиден жанакы сетканын ячейка деп коет, ошонун жанакы эгерде жана жипторлор менен илгери кармаганда чоңураак кылып, жана чоң балыктар түшкөндөй кылып, майда балык кармачы эмес да, жана тукум калтырчы да. Анан кийинчерээк болгондо тукум калтырбай эле майдасы менен кошо жана малекторун кошо кармап, анан кийин кармагандан сырткары эң жаман жери тор көп да. Бир 10 чакты тор ыргытат, 2 жөн алып чыгат, калган таппай калса жана шамал болуп калат, ар кандай болуп калат, таштап салат да. Баасы да арзан деген. Ал торлор болсо калкып жүрө берет, ага балык түшөт, ичинен жанагы чыга албайт, чирийт. Анын ордуна башка балык түшөт, ошентип жүрө берет да. Ал болсо жанакы синтетикалык жана жылка торлору 3 жылга чейин суунун ичинде чирибей тура берет да. Анан жиптордун айырмасы дагы, жиптор мисалы оорураак болуп, аны таштап койсо суунун түбүнө чөгүп кетет да, чирип жоголуп кетет да. Жана синтетикалардыкы ошентип чирибейт да. Эң зыяны ошол. Демек, ал бир нече жылга чейин ошол жердеги жаш балыктарды өлтүрүп, кадимкидей бир орчундуу зыянын келтире берет, э? Аябай эле олуттуу зыян келтирет. Бул Сөңкөл эмес, Ысык көлдө деле ошондой болгон. Себеби учурунда Сөңкөлгө дагы, Ысык көлгө дагы мораторий деп, балык такыр кармалбасын деп мораторий киргизген, бирок ал терс кесепет берген да. Анын себептери мындай болгон. Биринчиден мораторий киргизген менен анын баарын, акваториянын баарын кайтаргандай кишинин саны жетпейт да. Рыбный инспекциялоо, экотех инспекциялоо, милиция болобу, жанакы күнү түнү менен көлдүн тегерегинде эле жүрө беришпейт да. Анан рейд менен чыгат, анын учурунда кармайт, кармабаган учурлар көп да, андан да көп. Анан экинчиден жанакы жергиликтүү элдерди жана браконьер деп коет атпайбы, учурунда жанакы уруксат берилген учурда, мисалы нерест учурунда кармаганга тыюу салынат, ошол кезде кармачы эмес. Нерест эмес жанакы уруксат берилген учурда мал менен кармап, нормасы менен кармачы да. Анан толук тыюу салып койгондо
мисалы жанакы эме деп коет, жанакы өз абийири менен кармаган жана профессионал рыбактар мисалы өзүнүн эрежелерин кармачы да. Анан аларга эреже кармаганга мүмкүнчүлүк болбой калгандан кийин баары ташталып калды да, ким кандай кармайт ошого жараша болуп тескерисинче балыктын баары кырылып калды да. Мисалы Сөңкөлдө сига пелет деген балыктар жок эсе болуп кетсе, Ысык көлдө болсо жана чыбак чыбачок эндемик балыктар жок эсеге айланып барды да. Ошо мораторий дагы өз терс кесепетин берди да. Ушул мыйзам долбоорун токтоло кетсеңиз. Мыйзам долбоору изилдегенде көбүнчөсү жанакы мамлекеттик органдар жанакы кесепет менен күрөшүп калган да. Себеби мына браконьерден балыктын торун кармайт, изымайт этет, жок кылат. Бирок ал торлор Кытайдан кенен эле келип атат, эч ким тыйган жок. Дүкөндөрдө, базарларда ачык сатыкта турат, ошондуктан Бул нерсени тамырын издеп көрдүңүздөр. Тамыры башкада болуп атат да. Анан ошо тамырын үзүш үчүн биринчиден ошол чет мамлекеттен келген тийиш керек болду. Экинчиден даяр тор эмес кылып жылкага тарап келип туруп бияктан дагы жазашы мүмкүн да. Ошон үчүн биздики алып келгенге бияктан дагы ошону торду түйүп сатканга, бияктан производство кылганга, анан кийин кармаганга тыюу салынды да. Жанагы электр тогу менен иштеген каражаттардын кандай зыяндары бар? Ал жанакы аккумулятор менен иштейт, электроток берип. Аны менен жанакы балыкты глушить этет да. Ток менен тогурганда ал балык жанакы сыртка калып суунун үстүнө калып чыгып калат. Ошондон алып алышат да. Бул да браконьерлик способко кирет, ал дагы көп зыян келтирет да. Ал баягы балыктардын кичинекей икраларын кошо өлтүрүп салат болуш керек эле. Баягы балык көбөйүп аткан учурда өсөт, чоңоюп турган балыктарды. Мисалы чоң заряд менен берсе, мисалы ошончо балыкты кармай албайт. Биринчиден агыс үйөт, анан жөн эле аябай көп масса балыкты жөн эле жок кылышат да. Же өзүлөрүнө керекке жарабайт, же башка нерсе кылбай эле жөн эле ысырапчылык менен жок кылышат да балыкты. Ушул мыйзамдын азыркы учурда абалы тууралуу токтоло кетсеңиз, бул качан күчүнө кирет? Бул мыйзам жакын арада жогорку кеңештен 3 окуудан жактырылып, жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынды. Эми президентке жанакы кол койгонго жиберилет. Аяктан эч кандай каршылык жок болсо, президент кол койгондон кийин массалык маалымат каражаттарына жарыяланат, ошондон кийин күчүнө кирет да. Демек 1-2 айдын ичинде күчүнө кирип калышы толук мүмкүн, Майлыбек эже, сиз ушул жаатта айдыс катары айтсаңыз, мына ушул синтетикалык торлордун, электр тогу менен иштеген каражаттар менен балык кармоонун канчалык зыяны бар? Сиздин пикириңизди, айдыс катары сиздин пикириңизди тапсак. Биринчиден сиздерге жалпы кыргыз журтчулугу менен ушу эфир аркылуу саламдашып, эфир аркылуу биздин аткарып аткан иштер, бүгүнкү балык чарба тармагындагы өкмөт тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу кенен кесир маалымат бергенге, бир мүмкүнчүлүк бергенге сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен эми жана мен кесиптешим айткандай, бул мыйзамды кабыл алуу бул учурдун талабы десем болот. Бул акыркы жылдары барыңыздар күбө болуп келе жатасыздар. Кыргыз Республикасынын аймагында балык чарба тармагы бир жогорку деңгээлде өсүш болуп аткандыгын баарыбыз күбө болуп келе жатабыз, камсыз болуп келе жатат. Эми ушундай өсүш бул департаменттин жалпы эле жарандардын, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана жогорку кеңештин депутаттары тарабынан ушул жаңы мыйзамдарды кабыл алууга, жаңы токтомдорду иштеп чыгууга бир түрткү берди десем болот. Бул албетте синтетикалык торлор жана электр тутумдары аркылуу балык кармоо бул биздин экологияга тийгизген таасири, зыяны өтө чоң деп келебиз. Албетте бул Кытайдан алынып келген, мындайча айтканда токулбай бирдей узундукта түйүлгөн торлор, булар биринчиден бекем, эч качан көп канчалаган жылдар бою дагы бул чирибей турган материалдан жасалат. Экинчиден булардын баасы дагы арзан болгондуктан ошо мыйзамсыз балык кармагандар буларды сууга таштап салууга эч кандай мындай чоң каражатка деле кандайдыр чоң чыгымга деле учурабайт. Чоң чыгымга учурабайт. Ошол себептен алар айып пулду төлөгөнгө караганда таштап кетүү алар үчүн ыңгайлуу болуп эсептелинет. Ошол себептен дагы биздин жана кесиптешим айткандай Сөңкөлдө, Ысык көлдө жана башка дагы суу сактагычтарда чоң эбеге чоң суу сактагычтарда ушундай торлордун өтө көп
өлчөмдө бар Ошо экенин мисалы көрүп канча жатабыз. бир жылда канча тор жыйналат? Ушу сиздерде болжолдуу бир статистика барбы? Биз ар бир рейдте мындай болжол менен айта кете турган болсом, минималдуу түрдө караганда 3 километр, 4 километрге чейин тор жыйнаган күндөр болот. Эгер көбүрөөк боло турган болсо, бир мүмкүнчүлүктөргө жараша бир 20 километр чарчы узундукка чейин торлорду жыйнаган учурларыбыз болгон. Биз дагы Ысык көлдө дайым рейдтерди уюштурабыз. Коомдук баягы көлдүн тегерегинде жашаган, жакын жашаган биздин жарандарыбызды дагы ушуга тартып, алар менен биргеликте дагы бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алар менен бирге ошо салынып ээсиз калган торлорду жыйноо, ушундай иш аракеттерди алар менен биргеликте жүргүзүп келе жатабыз. Мен толуктап койсом, жанакы бул Айыл чарба министрлиги, экотехинспекция жана гаоччулуктун жалпы статистикасын алганда 2013 менен 2018 жылдын ортосунда аралыгында 22 000 штук тор кармалган. 22 000 штук, жалпы узундугун алганда 1 миллион 800 000 метр болгон да, погонный метр. Бул биздин көлдөрдүн ичинен эле табылган. Көлдөрдүн ичинен бул кармалганы да, кармалбаганы канча? Бул канча балыкты ошол убакта канча убакытта чиритип жок кылды? Мына ушул мыйзамсыз балык уулаган адамдарга кандай чаралар каралган мыйзам жүзүндө? Сиздер тарабынан кармалганда канча айып пулбу же кандайдыр башка да жазалары барбы? Бул мыйзамдык жазалар азыркы жаңы 1 январдан баштап күчүнө кирген кодекстин негизинде жеке жактарга 10 000 сомдон, юридикалык жактарга 5 000 сомдон чейин айып пул каралган. Андан сырткары да бул торго түшкөн балыктын ар бир даанасына алардын түрүнө жараша 303 сомдон 1020 сомго чейин айып өлчөмдөрү салынган. Эндемикалык жана асман, чыбак, чебачок деген балыктар боло турган болсо 5 000 сом тегерегинде айып пулдар салынат. Эгер айыптын өлчөмү 10 000 сомдон аша турган болсо, аларга кылмыш жаза кодекси менен бир жоопко тартылат. Ушундай мына ушул бизде мына ушул экологияны коргоо, балык чарбасы тууралуу биздин журналисттер элдерден сурамжылоо жүргүзүп келди эле. Мына ушул видео материалды көрүп алып туруп, андан кийин маегибизди улазак. Туура ушу жогору жакта парламентибиз балык улоо, торлорду тыюу салуу мыйзамын чечип кабыл алды го. Мен ошого толук колдоймун. Макулмун. Себеби бул торлор чирибейт, бул капромдон жасалган нерселер. Буларды ушуну токтотуп тыюу салыш керек. Бизге кереги жок, анын негизи эле кереги жок. Эми балык чарба болгондо балык деген бул деген өзүнчө көлдүн керемети да, байлык, Кыргызстандын байлыгы. Бирок ошого деген жана браконьерлерди каалашынча өз билгенин кылып талкалаганы болбойт. Мына Кытайдан торлорду алып келип туруп канча биздин Ысык көлдүн балыктарын салып атышат. Аны эмне деген эмгектер менен келет. Ошон үчүн бул жаратылышты жалпы эле браконьерлер эмес, жалпы кыргыз эли колдошубуз керек. Биз Кыргызстанды өнүктүрүштүрүүгө өстүрүшүбүз керек. Өзүбүзгө өзүбүз пут тосуп атпайбызбы? Андайларга деген аябы жок. Мыйзамдын негизинде чара көрүлүш керек. Бир эле ток же тор менен эмес, азыркы бул учурда көптөгөн дарыларды да колдонуп келип атат да, балык уулоодочу. Ошондо бул мисалы бир балык өлтүргөндө башка нерселерге да зыян келиши мүмкүн да. Ошол эле суудан дары салса, ал нерседен балким бир адам же мал жандыктар ичип алат да. Ошонун себебинен азыркы көп малдар кырылып кетти. Ошонун себебинен деп ойлойм да менчи. Мен өзүм Кеминден болом. Биз жакта да көбөйдү. Жана кичинекей мындай пруд мындай балык өндүрүү кичинекей майда чарбалары көбөйдү аябай. Бизде эле азыр көбөйтсө болот. Бирок ошону ызбыт базаларда ызбыт кыла албай атышпайбы. Башка Россиядан казасын алып келип толтуруп салышат. Анан биз кымбат болуп калат, балык өндүргөн фермерлерге эле жана балык чарбасына иш прибыл жок болуп калат да. Өтпөй эле эч жакачы. Негизи билбейм, жаратылышка таасирибизди негизи эле адамдар көп эле тийгизип жатабыз. Андыктан бул да бир Кудайдын берген белеги, андыктан мен туура эмес деп ойлойм. Майылбек, мына азыр элдердин сурамжылоодо көрдүк. Көпчүлүгү мына ушул Кыргызстандагы балык чарбаны, экологияны сактоого көңүл кош эмес экенин көрдүк. Мына ушул бизде мыйзамсыз аң уулаган адамдар негизинен көп экологияга зыян тийгизет деп айтып келишет да. Мына ушул адамдарга каршы бизде кандай механизмдер колдонулат? Кандай бир эффективдүү механизмдерди киргизсек болот? Биз албетте
баягы мыйзам ченеминде мыйзам кандай көрсөтсө ошол тартипте биз коргоо иштерин жүргүзөбүз. Айып ошол мыйзамсыз балык кармагандарга алардын баягы кызыкчылыктарына кескин чара көрүү максатында биз жана жогоруда белгилеп кеткен айып пулдарын салабыз. Андан тышкары дагы ошол мыйзамсыз балык кармагандардын аң сезимин көтөрүү максатында биз башкача аларды дагы ушул коргоо иштерине тартуу максатында биз ассоциациялар түздүк. Мисалы Токтогул суу сактагычынын тегерегинде жакын жайгашкан жерлерди жаштарды бириктирип, ошол балыкка кызыккан биздин жарандарыбыздын баштарын бириктирип, эки ассоциация түзүлдү. Бири Токтогул балыгы деген ассоциация, Ысык көлдүн тегерегинде 4 ассоциация түзүлдү. Андан сырткары Соңкөлдө дагы. Биз аларды мындайча айтканда, алардын жаратылышка, экология болгон аң сезимин көтөрүү максатында биз менен чогуу рейдтерди уюштуруп, биз менен чогуу ошо торлорду жыйнап, аларга канчалык деңгээлде ошо торлордун тийгизип аткан терс таасирлерин бир аң сезимине жеткирүү максатында ушундай биргеликте рейдтерди уюштуруп атабыз. Бул мен айтат элем, ушул эффективдүү бир жолдордун бири десем болот. Анткени ар бир жаран өзү көзү менен көрүп, ынанып, канчалык деңгээлде ушул өздөрүнүн мыйзамсыз кылып аткан иш-аракеттерди экологияга зыян келтирип атканын көрсө, аларда бир башкача бир сезимдер пайда болгонун биз байкадык. Биз ушул тармакта дагы, ушул багытта дагы бир иштерди жүргүзүп келе жатабыз. Арстан аке, суроону сизге берели кийинки. Сиз мына ушул жаатта мыйзам даярдап атканда баягы маселелерди көрдүңүз, башка өлкөлөрдө баягы ушул мыйзамсыз аңылоого кантип күрөшсө болот, кандай күрөштөр жүрүп атат, изилдеп көрдүңүзбү? Бул бизде азыр иштетилип аткан механизмдердин сырткары кандайдыр бир эффективдүү жолдору барбы? Мен кесиптешиме кошулам жана Токтогул тууралуу. Бул жөндө жанагы эң чоң эл аралык эксперттердин бири Сунил Сыравардяна деп бул Кыргызстанда көп жыл жүрдү. Анан башка мамлекеттердин опытын алганда жана башка мамлекеттерде жана мораторий тыюу керексе эч кандай жакшы таасир берген эмес да. Наоборот, проблема жараткан. Негизги эң чоң жолу бул жанагы браконьерлер деп атпайсызбы? Браконьерлер дегенде бул ошол эле эл, ошол жээгинде жанагы биздин эле жарандар үйлөрүн багалдап, ошо мисалы чектеш, мисалы Сөңкөлдө болобу, Ысык көлдө болобу, Токтогулдо болобу, ошо жакынкы айылдардын эле элдери да. Анан аларды бул браконьердик сезим эмес, кесиптеш айткандай жана ошол жердин кожоюну катары сездириш керек да. Менин оюм мындан арыда бул мыйзам кабыл алынды да, мындан кийинки мыйзам долбоорун биз мындай жаатта сунуштасакпы дегенбиз. Себеби жанакы ошо браконьерлерди жанакы балык чарба артелдерге бириктирип, же болбосо ассоциация болобу, айырмасы жок. Анан кийин ошолорду кожоюн сездирип, жанакы эрежелерин бекитип, мисалы мал менен карматып, мисалы кайсыл убакта кармаса болот, ошол сезон ачылганда кармап, майда балыкты кармабай жанакы торлордун ячейкасын регулировка кылып, мисалы только чоң балык кармап, майда балыкты багып өстүрүп, ошо түбүндө калган жанакы мурунку калдык синтетикалык торлордун тазалап, андан сырткары ошолорго мамлекет тарабынан лицензия берилип, эрежеси менен колдонсо, эми ошол артелдерге же ассоциацияга кирбеген балыкчылар болсо өзүнчө эң башты кылып кармаса, аларга мындай чоң жаза берилгендей кылыш керек да. Андан кийин ошо балык чарбалар жанакы өзлөр артелдер же ассоциациялар ошо мыйзамды бузса, лицензиясын алып туруп, катуу чара көргөндөй кылып ошо бир тартипке келтириш керек да. Себеби андай жолго алып барбаса, мисалы жанакы балык чарба инспекторлору, экотех инспекциянын инспектору, укук коргоочу органдар, алар аса эле жетишпейт да, баарыбирчи. Анын баарын күндөп түндөп жанына отуруп алып кайтара албайт да. Ошондуктан рейд учурларына кармайт бирисерин, калган учурда болсо баары кыра берет да. Ошондуктан жанакы укуктук жагынан бир жөнгө салып, ошол элдерди кожоюн катары мамиле кылганды үйрөтүш керек да, аярлуу мамиле кылганды. Мына ушул мыйзамсыз балык уулоону токтотуш үчүн Кыргызстанда балык чарбаларын көбөйтсөк мүмкүн, мына ушул мыйзамсыз аңылоолор токтойт беле? Негизи эле ушул Кыргызстандагы баягы балык чарбалардын алабалы кандай? Канча балык чарба бар, анын канчасы мамлекеттик дегенде Майлыбек ушул жаатта сиздерде маалымат болсо керек. Албетте бул биздин негизги приоритеттүү багыттарыбыздын бири. Биздин азыр өзүңүздөр жана белгилеп кеткендей дагы республикабыздын аймагында көптөгөн жарандарыбыз ушу балык өстүрүү багытын ыктап атышкандарын биз көп болуп келе жатабыз. Биз 2006
жылдан 2018 жылга чейин Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык балык менен балык өндүргөн жеке жана юридикалык фермерлик чарбалардын бардыгын тактадык, инвентаризация жүргүздүк. Эгер 2016-15 жылдары республиканын айбагында 161 чарба бар экен деп аныктала турган болсо, биздин инвентаризациянын жыйынтыгында бир 700дөн ашын чарбалардын бар экенин аныктадык. Булардын бардыгын өзүнчө бир реестрге түзүп, алардын учетторун тактап, биз андан кийинки кадамыбыз ушундай болду. Кыргыз Республикасынын өкмөт токтомун чыгардык. Ошол токтом менен ушул жаатта иштеп аткан фермерлик чарба фруттардын, сусактагычтардын бир тизмегин тактадык. Эми азыр республикабыздын кайсы өзөндөрүндө, кайсы көлдөрүндө, жакын жайгашкан жерлерде бардык жерде мындайча айтканда балык бакканга кызыгып, балык багып аткан биздин жарандарыбыз көбөйдү. Бул албетте ошол балыкка кызыккан адамдардын бир мыйзамсыз балык улоого бир тоскоол, ошолордун бир кызыкчылыгын башка бир багытка буруу максатында дагы ушул жакшы өзүнүн баягы мындайча айтканда жыйынтыгын берип келе жатат. Ошол эле балдар бүгүнкү күндө биздин республикабызда өндүрүлгөн товардын 3000 тоннанын тегерегинде болду 2019 жылда. Ошонун 846 тоннасын экспортко жөнөттүк. Мындайча айтканда өндүрүлгөн балыктын 27%-ын биз коңшу Казакстан жана Россия өлкөсүнө экспорттодук десек болот. Мындан тышкары дагы биздин мындан былтыркы жылдары Россия Федерациянын президенти Владимир Владимирович Путин келгенде дагы 1 миллиард 100 миллион орус акчасына меморандум келишимдер түзүлгөн. Ошонун негизинде дагы бир жакшы иштер жүрүп атат десек болот. Башкача айтканда Россиянын аймагына биздин Кыргызстанда өндүрүлүп аткан форель балыктарын экспорттоого мындайча айтканда жол ачылды. Эми бүгүнкү күндө ушул багытты биз жолго коюп, эгер коңшу мамлекеттердин суроо талаптарын аткара турган болсок, биздин экономикабызга бир чоң бир салым болот деген ишеничте турабыз. Кудай буйрса биз ушул көрсөткүчтөргө жетебиз деген ишеним бар. Арыстан эке, ушул сиз экономика жаатында айдыз катары айтсаңыз, мына ушул балык чарбасынын келечеги кандай бул экономикалык? Канчалык өстүрүзө болот ва Кыргызстанга канчалык экономикалык пайда алып келиши мүмкүн? Келечек аябай эле чоң. Чынын айтканда эң перспективдүү багыттардын бири деп айтам Кыргызстандын айыл чарба багытында экономикасында. Себеби биздики жанакы радужный форель деп атпайсызбы? Ошо форелевойлардын баары жана кара сууларда. Кара сууларда өсөт. Кара суулар болсо жанакы аккан суу болгондуктан таза да. Мисалы пуртка салыштырмалуу булардын жыты да жок. Андан кийин даамы да өзгөчө болот да. Ошондуктан биздин форелдер азыр дүйнө жүзүндө аябай кызыктыруу туудуруп атат. Эң негизгиси муну туура өстүрүп, андан кийин жана экспорт механизмин анчун кайра иштетүү цехтер керек, лабораториялар керек, бүт экспертизаларын өткөрүп, жанакы ISO 22000 деп коет, HACCP деп коет, ошол жанакы пищевой стандарттар, ошолорго лайык келтирип туруп, анан лабораторный экспертизалардын данныйлардын бар болсо, бүт экспортко кетирүүчү документтин баары түзтөлсө, анда жол ачылат да. Биздин балыкка кызыккандар аябай көп өлкөгө кызыгат да. Мына ушул шарттар түзүлсө, керектүү шарттар. Бул демек биздин өлкөгө экономикалык жактан чоң бир жаңы багытты алып келет, э? Чоң, биринчиден чоң киреш алып келет, экинчиден элдерге жумушчу орундарды түзүлөт. Анткени кайра иштетүүдө, балык өстүрүүдө, ошол эле балыкка биздики азыр бир топ чоң тоскоолдук берип аткан бул жанакы сапаттуу жанакы корм жасаганга бизде цехтер азыраак, фирмалар азыраак болуп атат. Ошол жана датский, норвежский, финский кормдорго сапатына жетпей атат да. Эгерде биздики ошондой сапатка жеткирген кормдор өзүбүздөн Кыргызстандан чыга баштаса, анда жанакы балык чарбаларынын саны кескил өскөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мына ушул балык чарба боюнча биздин журналисттер атайын материал даярдашкан. Мына ушул материалды көрүп туруп, андан кийин маегибизди дагы улантабыз. Борбор калабыздын четинде жайгашкан бул жайда 5 тонна балык өстүрүлөт. Алар форель, осетр жана карп. Балыктар атайын бассейндерде багылат. Аларды өстүрүү үчүн 1 жыл убакыт талап кылынат. Негизинен икра чет өлкөдөн алынып келинип, алар мына ушундай аппараттын ичинде 10-15 күн сакталат. Балыктардын көзү сокур болуп калбаш үчүн караңгыда жана 11 градус жылуу сууда сакталышы керек дейт аталган жайдын кызматкери. Здесь идет у нас инкубация радужной форели, икра привезенная в Дании.
Бул жерде икралардын инкубация процесси жүрүп жатат. Форель балыгынын икралары Дания өлкөсүнүн 100 000 данасы алып келинген. Бул процесстен соң мына ушул бассейнге кое беребиз. Мына ушундай ыкма менен аппараттын ичиндеги өлүп калган, жарабай калган икраларды алып салабыз. Эгер албасак түрдүү оорулар пайда болушу мүмкүн. Так мы удаляем все эти. Чтобы не развивались грибки. Балыктар ооруп калбаш үчүн аларды мал менен тамактандырып, суунун температурасын көзөмөлдөп туруу зарыл. Азыркы тапта бул жерде көбүнө эсе форель балыгы өндүрүлүп жатат. Анткени аталган балыктын түрүнө болгон суроо талап жогору дейт чарбанын ээси. Мы выращиваем, как бы у нас называется, теплолюбивые виды рыб и холодноводные. Азыр негизинен муздак жана жылуу сууну сүйгөн балыктарды өстүрөбүз. Осетр, карп жылуу сууда өсөт. Ал эми форель муздак сууда өсөт. Форельге болгон буйрутмалар көп. Сиговые виды рыб. Барыбызга белгилүү болгондой эле балыкта адамдын организмине керектүү көптөгөн витаминдер бар. Алар калий, кальций, фосфор, селен. Негизинен адам баласы адистер белгилегендей бир жумада 3 жолу балык этин жеп туруу керек. 2005 жылы Кыргызстан боюнча 100 тонна балык өндүрүлсө, азыркы тапта 5000 тоннага чейин өндүрүлөт. Учурда Казакстан жана Орусия мамлекеттерине жылына 2000ден ашык тонна балык экспортталууда. Ал эми азыр болсо биз ушул балыктардан түрдүү азыктарды жасаган цехке келдик, консерваларды жасаган. Копченые стейки разной весовой категории, нарезка. Биз бул жерде түрдүү салмакта стейктерди филе даярдайбыз. Мына ушундай вакуумда балык 3 айга чейин сакталат. Жума сайын Омскка жиберип турабыз. Каждую неделю мы в Омск экспортируем свежемороженую продукцию и охлажденную продукцию в размерах около 2 тонн. Мына бул чакан ишканада тоңдурулган азыктар жана ышталган балыктар тангакталып Кыргызстандын ичине таратылып жана Орусияга жөнөтүлөт. Азыр болсо Данияр бизге ушул балыкты тандоодо эмнелерге көңүл буруш керек, ошону айтып берет. Они не должны слипаться. Балык тандоодо анын бакалоруна көңүл буруңуз. Алардын өңү кызыл болуп, жыт чыкпашы керек. Ал эми балыктын көзү агарбай, тунук болуп турушу зарыл. Можете ее пощупать. Мясо должно быть плотное. Айзада Нурадилова, Гүлчара Казымкулов, New TV. Майылбек эми кийинки суроо ушул сизге болсун. Мына жакында эле Кыргыз өкмөтү чечим кабыл алды ушу балык чарбасын жана аквамаданиятты өнүктүрүү жаатында. Атайын программаны кабыл алышты. Мына ушул программага токтоло кетсеңиз, кандай багыттарда иш алып барат, кандай өнүктүрүү жолдору пландалган дегендей? Ушул жылдын өткөн 2018-19 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 2019-2023 жылга карата аквакультураны жана балык оолоочулукту өнүктүрүү программасы кабыл алынды. Бул программа негизи башка программалардан айырмачылыгы болуп, бул 3 негизги артыкчылыктуу багыттарды белгиледик. Биринчи, ошол мурдакы Союз убагындагы мындайча айтканда балык оолоочулукту калыбына келтирүү, ошол деңгээлге жеткирүү. Экинчиси, ушул жеке чакан фермерлик чарбаларга пурут өндүрүп аткан балыкчыларга ошолордун өнүгүүсүнө бир инвестициялар тартуу жана ошолорго өнүгүүсүнө шарт түзүү. Үчүнчү негизги приоритеттүү багыттарынан болуп, бул ушул балык чарба тармагындагы башкаруу системасын жакшыртуу болуп эсептелинет. Бул программада дагы ар бир аткара турган максаттар, иш-чаралар баягы аткарыла турган мүмкүнчүлүккө жараша түзүлдү. Башкача айтканда, ар бир иш-чараны аткаруу процесстерин мындайча айтканда мониторинг кылуу, аларды канчалык деңгээлде аткарылып аткандыгын тууралуу бир анализ кылуу
реалдуу көрсөткүчтөр менен бекитилди десем болот. Негизи бул 23 жылга чейинки бул программанын аткарылышы Кудайым буйруса бир жакшы ушул тармакта өнүгүүгө бир шарт түзөт деген. Кайсы бир тармакты реформалоодо, кайсы бир тармакты оңдоодо ал сөзсүз каражатка барып такалат да. Мына азыр сиз айтып өттүңүз, инвестиция тартуу жолун оңдоо депчи. Мына ушул инвестицияны кайсыл жактан тартуу каралып атат? Кандайдыр бир булактар, кайсы бир пландар барбы негизи? Инвестиция десе бул экономикалык шартта бул чет элдик инвесторлорду элестетебиз, анан өзүбүздүн жеке инвесторлорду, жергиликтүү ишкерлерди элестетсек болот. Мындайча айтканда бул программа ошол жергиликтүү фермерлерге шарт түзүп, жергиликтүү биздин өзүбүздүн ишкерлер өзүнүн ички булактарын жумшап, ошолдун өнүгүшүнө бир шарт түзүү. Мындайча айтканда азыр эле биз мында анализ кылып байкадык. Кудайым буйруса ар бир чарбага бир чакан чарбага уюштуруш үчүн 2,5 миллиондон 3 миллион сом тегерегиндеги акча жумшалып атат. Мындай чарбалар Кыргыз Республикасынын аймагында жүздөп саналат. Мындайча айтканда булардын баардыгын эгер анализдеп, эсептеп кете турган болсок, бул өтө эбегейсиз биздин ушу балык чарба тармагына жумшалып аткан ички инвестициялык булактар деп болуп эсептелет. Мындан сырткары дагы бул чет элдик инвесторлорду тартуу, алар менен иш алып баруу максатында да бир ошо программада аларга бир ыңгайлуу иштешине шарт түзүү боюнча да бир бөлүмчөлөр өзүнчө бир шарттар каралган. Ошо кошумчалап коет элем, жана инвестор тартуу деп атпайсызбы? Ошо инвестор тартканда биринчиден ошолорго шарт түзүлүш керек да. Азыр мисалы кандай болуп атат практикада? Көлдү жанакы зеркало деп коет, ошо эмени сууну өзүнчө жараганыбыз керек. Жээгиндеги жер мисалы тоолордо болгондо жайыт комитеттерге тиештүү болуп калат, же болбосо токой чарбасына тиештүү болуп калат. Аны өзүнчө алыш керек. Анан ошентип эле жанакы мыйзамдаштырып, ошол жерге жана өстүрөм деген жерди документальный оформление кылыш үчүн эле бир топ убакыт жанакы кетет. Дагы ишкерлерди мындай кыйынчылык туудурат да. Ошонун баарын мисалы жеңилдеттирип, мисалы жанакы бирдиктүү терезе деп атпайбы, ошондой формага алып келип коюп, мисалы мен эгерде балык өстүрөм деген ишкер болсом, мен барып кайрылганда эле бир жерден документтердин баарын бүтүрүп, тез арада бүтүрүп, андан ары ишке кирип кеткенде болсо, ошондо инвесторлор көп келет да. Арстан аке, негизи эле ушул балык чарбасын өнүктүрүү боюнча программасын сиз кандай баа бересиз? Анткени бизде баягы аты бир укмуш, бирок заты жок, иштебей калган көп программаларды билебиз да. Сиз ушулга баягы көз карандысыз эксперт катары кандай баа берет элеңиз? Иштөө келечеги канчалык? Мен эми критикалык көз караш менен карайм, чынын айтканда, анткени көпчүлүк мамлекеттик программалар өйдө жактан түзүлгөн, кооз жазылган, бирок эң негизги сапаты жок болчу да. Бул конкреттүүсү, жанакы деталдык конкреттүү планы, анан жанакы таанышып чыктыңыз да, туурабы? Анан жанакы экинчиден эң чоң маселе кайсы каражаттан каржыланат деген жерлер жок болгондуктан, мисалы аткаруу бийлиги анын баарын аткарабыз дейт, бирок кайсы каражаттан аткарат? Кеп ошондо болуп атпайбы? Сиз бул эме менен таанышып чыктыңыз да, программа менен? Ооба, бир сыйра тааныштырдык, карадык. Сиз ушул экономист катары, мына ушул жаатта адис катары сиздин көз карашыңыз кандай болду? Ишке аша турган бир иш аракетпи? Эми жалпы жонунан айтканда, ошого багыт түптөлүп атканы жакшы да. Анан кийин ар бир нерсе ошентип башталат. Бирок ошого жанакы конкреттүү деталдарды кошуп, реалдаштырып, анан кийин ишке ашырып кетсе болот да. Мына ушул балык чарбасын өнүктүрүүдө бул негизги багыттардын бири экспорттоо да. Бул Кыргызстандын анткени баягы керектөөнүн баягы көлөмү анчалык өтө көп эмес да. Мына ушул экспортко токтолсок майлуу беке. Бизде азыр экспорттун алабы кандай? Жылына канча экспорттойбуз? Жылына биз 2019 жылдын көрсөткүчү менен 864 килограмм, мындайча айтканда 1 тоннага жакын, 1000 тоннага жакын балыкты экспорттодук. Мындайча айтканда жалпы өндүрүлгөн биздин товардык балыктын көлөмүнүн 27%-ын түзөт. Биз баягы департамент менен келишим негизде иштеген бир 110 чарбабыз бар. Ошо 110 чарбанын өндүргөн продукциясы 3000 тоннанын тегереги болду. Ошо 3000 тоннанын анын 2000 тоннасы жергиликтүү керектөө кетти. Калган 800
16 тонна, 1816 тонна. Жалпы өндүрүлгөн продукциянын 27% ушу экспортко кетет. Демек биздеги балык чарбалар өзүбүздөгү муктаждыкты толук жабат, андан сырткары экспорттогонго да жарайт. Жок, мен мындай деп айтпайт элем. Биздин негизги муктаждыгыбыз эгер ар бир жаранга эсептей турган болсок, 9,1 килограмм балык азыгын ар бир биздин жараныбыз жеш керек. Бул биздин бүгүнкү күндө статистикалык көрсөткүч менен эсептей келе турган болсок, 2 килограммга жетпей калып атат. Мындан нар жагында мисалы 7 килограммдын тегерегинде балык биздин дефицит катары турат. Бул мен айтат элем, бул жалпы 100% жапкан биздин буйруса келечекте пландарыбыздын алдында турат, бирок муну жабыш өтө көп убакытты жана көп финансылык каражаттарды талап кылат дейт элем. Азыркы бүгүнкү күндө факты боюнча айта турган болсок, ошо 2 килограммга жетпеген балыкты биз өзүбүздүн ички керектөөбүздү жаап келе жатабыз. Жаап келе жатат, мына ушул Кыргызстанда балык чарбасын өнүктүрүү боюнча балык чарбалары ассоциациясынын жетекчисинин пикирин алып келди эле биздин журналисттер барып. Мына ушул адистин пикирин угуп алабыз дагы, андан кийин биз маегибизди уланталы. Мына Кыргызстанда мына Орто Азия боюнча 43% суу ошо бизде пайда болот да. Ошон үчүн бизде ошондой балык өстүрө турган условиялар аябай жакшы. Элдер болсо балык өстүрөбүз деген элдер аябай көбөйүп атат азыр. Вот. Ошон үчүн болсо кандай мен совет берейин мына. Ошол балык өстүргөнгө эмелер керек, специалисттер керек. Азыр болсо мына биздин эметиги сельхоз академияда болсо бир жылда болсо где-то 10 специалист чыгып атат. Алар аз. Аны так көбөйтүш керек ошолорду болсо. Көбөйтүп ошондой специалисттер керек. Балык өстүргөндө болсо аябай жем көп кетет да. Где-то 60% болсо 60% болсо ошо жем сатып алганга болсо акча көп кетип атат. Ошон үчүн болсо азыр болсо биздин мамлекет тиги эмени НДСти алып таштады. Ошондо жардам берип атат. Биринчиден. Анан экинчиден болсо азыр обязательно эме кылыш керек. Мына балык өстүргөн үчүн болсо вакыт көп кетет да. Ошон үчүн тиги көлдү арендага, жерди арендага болсо 5 жылга берип атат да. Ошол болсо аз болуп атат. Ошон үчүн болсо инвесторлор келбейт. Где-то хотя бы 20-25 жыл аренда болсо, аны тагы мындай балык өстүрө турган адамдар көбөйүп кетет. Чет элден болсо бир жаман эме балыкка бере турган жаман жем алып келишет да, арзан алып келишет. Ошол болсо арзан сатып атат. Ошол болсо бизге болсо эме зыян кылып атат да, эмне үчүн? Ошо жаман жемди бергенден кийин балыктар өлүп атат. Мына Харел Таншан деген бир эме бар, чарба бар. Ошолордо болсо тиги арзан деп жемди алгандан кийин почти 1 миллион болсо тиги малек өлүп калды. Ошондой эмелерни кандайдыр жоготуш керек, кандайдыр бир эмелер, мыйзамдар алыш керек, ошолорго болсо кандайдыр жардам бериш керек да. Арыстан байке, мына ушул азыр адистин пикири менен тааныштык. Мына ушул жерде баягы салык жанагы анан жерди жана арендага берүүдөгү аз жылга жүрүп атканын айтып атат да. Анан ошол эле учурда баягы тоюттардын сапатсыздыгы тууралуу. Ушул боюнча сиздин пикириңизди уксак, кантип ушул маселелер чечсе болобу? Бул дагы кайта эле жанакы мыйзамдарга өзгөртүү жолу менен гана чечилет. Анткени мыйзам тургандан кийин элдер буза албайт экен, эч ким. Ошондуктан мында изилдөө жүргүзүп, жана кандай тоскоолдуктар бар, мисалы ошол эле бир ишкер ошол жерди балык чарба үчүн алам дегенде механизм кандай, кайсы жерлер бут тосуп атат, ошонун баарын анализдеп чыгып туруп, анан ошо оңдо түстөө жолу менен буну иретке салыш керек да. Мыйзам деп калдыңыз. Мына сиз бир мыйзамды азыр сунуштап, тажрыйба алаңыз бар да. Мына ушул кайсы бир тармакта маселени чечүүдө бизде баягы Кыргызстанда бюрократиялык маселелер, тоскоолдуктар көп экендиги айтылып келет да. Мындай тоскоолдуктар болбодубу? Мисалы, берки мыйзамды кабыл алып атканда. Тоскоолдуктар буга караганда башка мыйзамдарды өткөрүп деле көргөнбүз, жазып деле көргөнбүз. Ошондо аябай көп тоскоолдуктар болгон. Бирок азыр адамдардын ан сезими жетилиптир, жалпы жонунан колдоо жакшы болду. Мындан парламентте дагы жалпы жонунан жакшы колдоо болду. Учурдан пайдаланып мен ушу Бириккен улуттук уюмунун Биафин долбооруна ыраазычылык айткым келет. Себеби ошол мыйзам даярдап атканда көп жардам беришти. Анан
демилгечи болуп чыгып берген ошо жогорку кеңештин депутаттары Жыргалбек Турускулов жана Бактыбек Турузбековго да ошо аягына чейин туруп берип 3 окуудан өткөрүп ошол көп адамдын күчү менен ушул мыйзам кабыл алынды да. Майлыбай аке, кийинки суроону сизге берейин. Мисалы биз айтып атабыз да, азыр балык чарбасын өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алынды. Бул эгер бул балык чарба тармагы иштеп калса, ойдогудай болуп Кыргызстанга көп экономикалык пайдалар келет деп атабыз. Бирок мисалы ушул сиз айдыз катары айтсаңыз, Кыргызстандын сууларынын сапаты боюнча мына ушундай балык чарбасын дүркүрөтүп өнүктүрүп, ушундай көп балык бакканга баягы аны көп балык баккандан дагы мына ушул сатыкта башка атаандаштыктан, башка өлкөлөрдүн балыктарынан атаандаштыктан утуп ала тургандай бир сапатта өстүрсөк болобу? Албетте, биздин баягы жана жогору кадрдагы да көрсөтүп аткандай, Кыргызстан бул суунун мекени болуп эсептелинебиз. Бул менен баары бир кыргызстандык сыймыктанып айтабыз, сыймыктанып келебиз. Биздин суулардын сапаты боюнча айта кете турган болсок, биздики эң жогорку деңгээлде десек болот. Биз баягы иштин аркасы менен башка мамлекетте да өстүрүп аткан балык чарбаларын көрүп келгенбиз. Алардын сапатына салыштыра келгенде биздики кадыресе эле алдыда турат десек болот. Биздин республикасында өндүрүлүп аткан балыктардын сапаты бүгүнкү күндө ошо атаандаштыкка туруштук берет деп мен баягы кесел айта алам. Себеп дегенде бүгүн көрүп атабыз, Россия өлкөсүнөн, Кытай, Казакстандан, башка мамлекеттердин балыктарына караганда биздин балыктарга болгон суроо талап жогору. Биздин бүгүнкү күндө деле өзүбүздүн баягы жергебиздеги магазиндердин, күркөлөрдүн текшелеринде да өзүбүздүн балыктар кадыресе эле өзүнүн ордун таап, бир жогорку баада турганын баарыбыз көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыздардын өзүбүздүн менталитетибизде дагы балыкты колдонуу баягы маданиятыбыз өстү десек болот. Ар бир тойлордо, ар бир мындайча айтканда жакшы кыргыздардын кадыресий тамагына айланып бара жатат. Тамагына айланып, бир сыйлуу тамактардын катарына кирди десек болот. Мен айтат элем, муну менен бул чарбанын келечекте казы карта чучуктун катарын балык эти да толуктап бара жатат. Буйруса. Эми келечекте Кудай буйруса бул азыктын орду жогору десем болот. Келечекте бул тармак мен жана башында да айта кеттим, экономиканын бир орчундуу бөлүгүн баса турган, орчундуу бөлүгүн бир камсыз кыла турган бир тармактардын бири. Кошумчалап кетет элем. Азыр дүйнө боюнча жанакы таза органикалык, экологиялык тамактын саны кескин кыскарып баратат. Жана урбанизация деп коет, шаарлар чоңоюп, жанакы гир производстволор көбөйүп, ошондой тамакка элдин баары дүйнө жүзү муктаж болуп келатат да. Жердин баарында эле жанакы айыл чарба негизи дотациялык болуп эсептелинет, бирок бул эң керектүү багыт болгондуктан, эгерде айыл чарбаны карабай койсо, адамзат ачка калат да. Буну дотациялап башка жанакы өнүккөн өлкөлөр жакшы дотация менен өнүктүрүп келет да. Кыргызстанга болсо ошол жетпей аткан бир нерсеси ошо дотациянын механизми жакшы иштелген эмес да. Келечекте ошону да жакшылап карап, ошол механизмди өнүктүрсө. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыттагы тилекке каршы соңуна чыгып калды. Сиздердин келип мына ушул талкууга катышып өз пикириңиздерди билдиргениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандарга эскерте кетсек, бизде конокто мына ушул Кыргызстандагы балык чарбанын алабалын талкуулаганы көз карандысыз эксперт Арстан Кадыров жана айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин жайыт мал чарба жана балык чарба департаментинин бөлүм башчысы Майыл Алиаскаров болду. Кышында көпчүлүк элдер тоого чыгып жылгаяк тебишет. Бирок мына ушул жылгаяк тепкендердин арасында кээде айрым баягы коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан же баягы бир туура эмес ушул жылгаяк тебүүчү каражаттарды туура эмес колдонуудан улам жаракат алгандардын саны өскөндөн өсүп бара жатат. Мына ушул жылгаяк тебүүчү жайларга барганда биринчи эмнени эске алуу керек? Ушуларды кенен иликтеп биздин кабарчыбыз материал даярдап келген. Мына ушул материал менен биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Жыл башынан тарта Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна тоодо эс алуу учурунда ар кандай жаракаттарды алып түшкөндөрдүн саны 44кө жеткен. Алар лыжа, сноуборд, чана жана басымдуу бөлүгү баллон тебүүдө оор жаракаттарды алгандар. Ооруканага түшкөн бейтаптардын 27си азыркы тапта дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө туруу үчүн ооруканага жаткырылган болсо, калганы амбулатордук даарыланууда. 27 киши жаткызылгандардын негизинен булар
узун сөөктөрү сынган, омурткасы сынгандар бар. Оорулар реанимация бөлүмүнө жаткызылып, кийин акыбалы турукташкандан кийин бөлүмгө которулган. Азыркы убакта жаткызылган оорулар дарыланып атышат. Операция жасала турган ооруларга операция жасалды. Жасала турган дагы кечеги түшкөн оорулар да операцияга дайындалып атат. Дарыгерлердин айтуусуна караганда мына ушундай баллонду колдонуп, бийик кырдан жылгаяк тээп түшүп каза болгон адамдар да болгон. Бул каражатты колдонуу чынында опурталдуу. Андыктан ага каршыбыз деген пикирлерин айтышат дарыгерлер. 2 жыл мурун баллондон 2 адам өлгөн. Бирөөсү катуу күлүнүп барып, ошо жолдун жээгине столбту сүзүп башы менен. Ошондон өлгөн. Экинчиси болсо жыгылып баш менен тийип, алда комага түшүп ошондой болгон да. Ошон үчүн биз баллондун тепкенге каршыбыз. Бул биздин сулуу кызыбыз ушул лыжага барат, баягы чыдабай кетип, дөңгө чыга калган турбайбы, ошол жактан травма алып алат. Лыжага жетпей калыптыр. Ушул эми жанагы канатча деп коет, поперечный атроз деп коет да. Омуртканын канатчалары болот, ошол дагы Кудай сактаптыр, тиги омуртка өзү канатчалыгы сынып кеткен да, 3-4 канатча сынып кеткен. Бул эжебиз дагы ошондой. Биякта да омуртка, копчиги дагы сынып кеткен да, катуу. Бишкек шаарынан 30 чакырым алыс аралыкта жайгашкан Койташ, Арашан айылынын тургундарынын көпчүлүгү кыш мезгилинде жылгаяк тебүү үчүн атайын каражаттарды ижарага берип киреше табышат. Алардын бири максат, ал мектеп окуучусу. Күн сайын бул жайга келип 1000 сомго чейин каражат топтоого жетишет. Буларды болсо сатып алабыз, анан чоюп темелерди байлайбыз. Анан саатына 300-500 массовый көп келет, кээ бирде суук болгондо аз эле келет. Эми ар кандай болот, детский, взрослый дегендерчи. Кичинекейлерге 2ден 3ден отурат, 4-5ден ушундай. Саатына 300, кечке чейин 500-600 ар кандай болот. Бишкек шаарынан келип, эс алалы деп атайбыз, Мустепкени келдик бүгүн. Как туугандарыбыз болот, баарыбыз туугандар чогуу алып келдик. Аябай жакшы экен, адреналин өзүнчө эле. Бүгүнкү күндө баллон тебүүнү каалагандар абдан көп. Баллондорду ижарага бергендердин айтымында, эс алуучуларга баллондорду тебүүнүн алдында өтө бийик дөбөлөргө чыгуу болбойт экенин эскертерин айтышты. Анткени менен эс алуучулар өздөрү каалаган жактарга кетип калгандыктан түрдүү жаракаттарды алып жатышат. Көрдө мындай ручкалар болот, ручкаларын кармош керек дагы. Өйдө чоң дөңдөр жактан да теппеш керек да. 2 ай мурун болсо майерден Саспак деген жер бар да, бул өйдө жагдагычы. Ошол жерден 2 кыз каза болду. Лексустун астына кирип кетип. Эми өздөрү күнөөлүү да, алыс жактан тепчи. Биз аларга айтканбыз да, мындай баллон сатып атканбыз, айтабыз да, алыс жактан теппей эле машинанын астына кирип кетсеңер деп. Кыштын кереметин көрүп эс алып атабыз, бизге абдан жакты. Конечно, коопсуздук мамилеси бир аз бар. Это бул практика жүзүндө да көрүнүп атат. Кичинекей балдар бул жерде аябай көп экен, чоң кишилерге караганда. Бирок, бири-бирибизди карап, түшүнүп дегендей муз тептик. Жылгаяк тебүүчү жеке эс алуучу жайларда кардарлар үчүн атайын шарттар каралып, маселен лыжа, сноуборд же баллон менен түшүүдө маршруттук жолдор атайын адистер тарабынан түзүлүп, оңдоочу жерлери түздөлүп оңдолуп, кайсы бир деңгээлде коопсуздук маселеси эске алынып жасалат. Ал эми эси жок жайларда муз тебүү алда канча кооптуу, жана андай жерлерде ар ким өзү үчүн жооптуу болуп калат. Мындай жайларда коопсуздук маселеси текшерилбейт. Андыктан аңгүл-дөңгүл туш келди жайларда лыжа, сноуборд жана кооптуу келген баллон сымал каражаттарды колдонуп эс алууда этият болуу зарыл. Коопсуздук ооба болду, 1-2 жолу сүзүп кеткен кишилерди, кичинекей балдарды сүзүп кетти, бирок анчалык деле болгон жок, коркунучтуу, бирок ошол. Өйдө чыкпаш керек экен. По-любому эме болуш керек экен да. Осторожныйраак болуш керек экен. Мына ушуну менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Кенжебай Сатканалиев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.